Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Кезектегі сабағымызды баштайбыз. Биздин сабақ исламда соода саттык тууралуу. Биз бул маселени Ханафи мазхабында жазылган эң акыркы жана эң мыкты жазылган китептердин бири Murşidül Hayran ile Marifet Ahval İnsan аттуу китебибизди окуйбуз. Бул китепти Мухаммад Кадри Баша аль-Ханафи жазган. Негизинен исламдагы соода саттык маселелер боюнча Ханафи мазхабында ушул китепте каралат. Эми кайра башынан окуп айта кете турган болсок, биринчи Бисмиллахир-рахманир-рахим деп баштап жатат автор. Бихи раджа ва сиқати вал Мустафа василати. Ага болгон үмүтүм жана ишенимим ага гана деп Аллах Тааланы айтып жатат. Жана мен ортомчу кылып василя кылган пайгамбарыбыз Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям деп алымдардын адаты болгон ахли сүннат вал жамаат. Бир ишти баштаардан мурун Аллах Таалага жалынып жалбарып, ошол иш аягына чейин ийгиликтүү бүтүшүн суранып, анан дуасы кабыл болуш үмүтүндө жана себептердин бирин карманып, себептердин бири бул ортого пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын урматын коюп, Алла Тааладан суранууну василя дейбиз. Демек бул автор василя кыл баштады. Вал Мустафа василати дейт саллаллаху алейхи ва саллям. Аль-Китабул Аувал, биринчи китеп. Фил амвал, мал мүлк туурасында. Аль-Бабул Аувал, биринчи баб. Фи анвал амвал, мал мүлктүн түрлөрү. Өткөн сабакта дагы бир аз өткөнбүз. Бүгүн ошону учкай мындай учунан кайталап коелу деп чечтим. Демек, биринчи мадда пунктунда мал мүлктүн аныктамасы келип жатат. Мал мүлк же байлык. Бул араб тилинде аль-мал деп аталат, мал. Тилдик мааниси нафс же адамдын табияты бир нерсеге ооп, ошол нерсеге ээ чыккысы келген нерсенин баары мал болуп аталат. Мал мүлк байлык болуп аталат. Демек, тилдик маанисин билдик. Терминдик мааниде аль-мал, мал мүлк же байлык деп ма юмкину иддихаруху ли вактил хажа, муктаж убакытка чейин сактоого мүмкүн болгон нерсени байлык деп атайт экенбиз. Муктаж убакытка чейин сактоого, муктаж учурга чейин сактоого мүмкүн болгон нерсеңиз бул байлык болуп эсептелет экен. Демек, бул жерде биз байлык дегенде адамдын табияты тарткан, анан баалуу деп эсептелген, ошого ээ чыгууну каалаган нерсе байлык болду. Бирок бул жерде байлыктын эки негизги маселеси бар. Биринчиси, адам ошону байлык катары көрүш керек болот. Демек, добитул малия эң биринчиси. Тамавулун нас ва базлихим. Адамдар аны сарптап, колдонуп, байлык катары, мал көтөрүү катары көргөн нерсе байлык болот экен. Экинчиси, имканул иддихар ли вактил хажа. Муктаж болгон учурга чейин сактоого мүмкүн болгон нерсе байлык, мал мүлк болуп эсептелет экен. Демек, ушул аныктамалардан карап туруп, эгер адамдар ал нерсеге кызыкпаса, албаса, мисалы эч ким кереги жок нерсе болсо, ал дагы байлык деп эсептелбейт экен. Ошондой эле бул жакта ошол колуна алуу мүмкүнчүлүгү дагы сөзсүз болуш керек. Мисалы, ээ чыгуу мүмкүнчүлүгү дагы сөзсүз болуш керек. Талаадагы кийикти менин байлыгым, менин мүлкүм деп айта албайбыз. Анткени ал кийикти али кармап колуңа өткөрө элексиң. Демек, колго алуу мүмкүнчүлүгү дагы болуш керек болот. Эми бул жерде дагы айта кетчү нерсе, бардык эле адамдар кызыккан, ээ чыккысы келген нерселердин баары шарият жагынан баалуу болуп эсептелбейт экен. Байлык болот экен, бирок баалуу болбой калышы мүмкүн экен. Демек, шариаттагы баалуу болгон байлык деп эмнени айтабыз десек, шариаттагы баалуу деген байлык бул адамдар аны байлык катары көргөн биринчи шарт, экинчи шарт шариатта тыюу салынбаган нерселер болуш керек.
Ошондо демек кээ биркилер үчүн мисалы арак баалуу болушу мүмкүн, байлык болушу мүмкүн, бирок ал шарият тарабынан баалуу эмес. Чочко башка диндегилер үчүн байлык болушу мүмкүн, бирок шариятта ал баалуу болуп эсептелбейт. Демек шариятта байлык адал жолу менен алынган жана арам жолу менен алынган, уруксат берилген, берилбеген болуп бөлүнөт экен дагы. Биздин түшүнүгүбүз боюнча байлык деген кененирээк түшүнүк. Демек байлык эле эмес, байлык шариятта адал, баалуу болуп дагы эсептелиш керек экен. Ошондо Абу Ханифа рахматуллаху алейхи байлык деп эмнени айтабыз десе, мындай деген: Кол Абу Ханифата радиаллаху анху ал-малияту ва тақаввуму ясбуту бил-ихтираз. Байлык жана баалуу бул колго алуу менен бекемделет деген. Ошондо тоодо жүргөн кийикти сен кийикке ээ чыгып менин байлыгым дей албайсың. Асмандагы айды бул менин менчигимде башка бирөөгө белекке бере албайсың. Анткени сенин колуңа өтө элек. Ихтираз деп коебуз бул нерсени. Ошол нерсе болгондо гана жана адал жолу менен, адал деп шариятта эсептелгенде гана ошол байлык деп эсептелип калат. Ушул маселеде демек эки нерсе болот дедик байлыкта. Биринчиси адамдар алууга кызыккан, сактоого кызыккан нерсе болуш керек. Экинчиси муктаж болгон учурга чейин сактоо мүмкүн болгон нерсе байлык болуп эсептелди. Анан өзүнөн өзү жоголуп кетпестен сактоого мүмкүн болгон нерселер байлык болот. Демек, мисалы пайдалар, бир нерсенин пайдасын көрсөңүз, аны колдонсоңуз, колдонуу бул байлыкка кирбейт экен, бирок мүлккө кирет. Буну да иншалла айтабыз. Ошондуктан мисалы өзүнө өзү барып болуп тура албаган, бар болууда башка бир нерсеге муктаж болгон, мисалы криптовалюталар, алардын бар болуусу атайын амандыгы башка бир серверлер менен сакталып турат, анын үчүн электр энергиясы корулот. Ушундай сыяктуу нерселер шариятта баалуу байлык деп эсептелбей калат. Анткени байлык деген эмне болду аныктамасы? Байлык деген муктаж болгон учурга чейин сактоого мүмкүн болгон нерсе байлык болду. Эми демек байлык башка нерсе, мүлк, ээ чыгуу башка нерсе экен. Ошондо биздин жанагы бир нерсенин пайда көрсөк, мисалы үйдү, батирди ижарага алсаңыз, ал жерде жашасаңыз, батирдин ээси болбойсуз, бирок ошонун пайдасын сиз көрүп жатасыз. Демек пайда өзү мүлккө өтүшү мүмкүн экен, пайдага ээ чыгышы мүмкүн. Манафи деп коет бунун арабчасы, пайдага ээ чыгышы мүмкүн экен, бирок ал нерсе сөзсүз келишим аркылуу гана болот. Мисалы бирөөнүн үйүндө барып жөн эле жанында ошол үйдө жүрө берсеңиз, али аны ижарага алды болуп эсептелбейсиз. Бирок ошол жакта жүрүп жашап аткандыгыңыз үчүн келишим түзүп туруп, ошол жакта ошол үйдүн пайдасын пайдалансаңыз, анда ал келишим аркылуу пайдалар, манафиялар келишим аркылуу шариятта баалуу деп эсептелип калат. Демек пайда көрүү, бир нерседен пайда көрүү, ал байлыкпы, байлык эмеспи? Байлык эмес. Бирок ээ чыкса болобу, болбойбу? Ээ чыкса болот экен. Пайда көрүү байлык эмес, бирок ээ чыкса болот. Милкүн ла малүн деп коет арабчасын. Демек биз анткени мүлк деген сөз эмне? Мүлк деген сен каалагандай ошол нерсени өзгөчө бир таризде колдоно алууга мүмкүнчүлүгүң болсо, укугуң болсо, ошону ээ чыгуу же мүлккө өтүү деп айтып жатабыз. Биз сиздер менен байлыктын аныктамасын өтүп атабыз. Байлык деген ма юмкину идхаруху ли вахтил хажа. Муктаж болгон мөөнөткө чейин сактоого мүмкүн болгон нерсе байлык, мал мүлк деп атадык. Эми бул нерселерди айткандан кийин ва хуа науани, байлык эки түрдүү болот экен. Акарун ва манкулун. Биринчи түрү бул акар, кыймылсыз мүлк. Экинчи түрү манкул, кыймылдуу мүлк. Кыймылсыз мүлк жана кыймылдуу мүлк. Байлыктардын баалуу болгон нерселердин баасы, куну өзүнүн сыпатына, түрүнө, жайгашкан жерине, көлөмүнө жараша болот. Эми албетте булардын
маселелери көп. Бул жерде биз эгер аккарды айта турган болсок, кыймылсыз мүлктү айта турган болсок, мадатун асания экинчи пунктта мындай дейт: Ал-аккару куллу ма лаху аслун сабитун. Аккар деп, кыймылсыз мүлк деп, бул негизи бекем бар болгон нерсени кыймылсыз деп айтат экенбиз, байлык. Ла юмкин нақлуху ва тахвилуху. Аны өзгөртүп жибере албайсыз жана көчүрүп кете албай турган нерсе кыймылсыз байлык болду. Өзгөртүп дагы жибере албайсыз, көчүрүп дагы кете албайсыз, ушул нерселер кыймылсыз мүлк болду. Буга эми жер тилкелери кирет негизинен. Эми ал-манкул кыймылдуу байлык. Ал эмне? Ютлaqu ala kulli malin yumkinu naqluhu wa tahwiluhu. Жылдыруу жана өзгөртүү, алмаштырып жиберүү мүмкүн болгон бардык байлык бул кыймылдуу байлык дейбиз. Кыймылсыз ан кыймылдуу болду. Фаяшмалул уруда. Демек бул соодадагы товарларды камтып алат. Товарлар бул кыймылдуу байлык. Вал хайванат, анан мал жандыктарын камтыйт. Вал макилат, вал маузунат, таразага тартылган, жанагы кампаларга салып эсептелинген заттардан кыймылдуу мүлк болот. Ва захаба вал фиддата, жана кыймылдуу мүлктөп биз алтын, күмүштү дагы айтабыз. Ва яшмалул бинаа. Эми бул маселелер баарыбызга маалым, бул нерседе талаш жок. Булардын баары кыймылдап жаткан үчүн, бир жерден экинчи жерге көчүргөнүңүз үчүн кыймылдуу мүлк болуп, байлык болуп эсептелди. Бирок ушул кыймылдуу мүлккө ва яшмалу дагы камтыйт кыймылдуу мүлк. Ал бинаа имаратты дейт. Бир жердин имараты болсо. Вал гираса ал qaimайни фи ардин мамлукатин ау мауқуфатин. Имарат жана тигилген бак дарактардагы кыймылдуу мүлккө кирип калат экен. Ханафи фиги боюнча. Бул кыймылдуу мүлктөр имарат же тигилген бак дарак менчик жерде болобу, мауқуф Алла Таала үчүн вакыф кылынган жерде болобу, айырмасы жок. Булар кыймылдуу мүлккө кирип калат. Дагы бир маселе бар, мисалы, бирок тавабиул маби' ал-муттасила al-mustaqirra tadkhulu fil bay'i tab'an biduni zikrin деп коет. Эгер бир жер тилкесин сатсаңыз сиз, бул кыймылсыз мүлк болот, ошол байлыгыңызды сатсаңыз, ошол жер тилкесиндеги турган имарат, тигилген бак дарактар баары ошол жердин баасынын ичине кирип өтүп кете берет, соода жүрүп кете берет. Эгер исключение кылып койбосо, анда мисалы 4 соток жеримди саттым десе, ошонун үстүндөгү үйдү дагы баалап саткан болуп эсептелет. Бирок эмнеге биз имаратты, үйдү кыймылдуу мүлккө киргизип жатабыз десек, анткени шариатта негизи имарат бул лаху хаккул бака аля лиан аль-бина лейса лаху хаккул бака аля давам дейт. Анткени шариатта имарат дайыма болуу акысы жок. Башкача айтканда, имаратты бузсаңыз болот, оңдосоңуз болот, чоң курсаңыз болот, кичинекей кылып алып салсаңыз болот же бузуп салсаңыз, булардын баары ал шариатта бул үй дайыма ушул бойдон калыш керек деген өкүм берилбейт. Соода жүргөндө жерге жүрөт, ал эми үстүндөгү үй демек ошол жерге тиешелүү болгон үчүн соодага кирип кетет экен. Би хилафи хакы таали. Анан дагы башка бир маселе бар. Бул маселеде мисалы шариатта жер тилкесине кандай ээ чыксаңыз, ошол тилкенин үстүндө болуу дагы акысы бар да шариатта. Буну кандай деп коебуз? Хакы таали дегенде мисалы 4 соток жери болсо биринчи этажда, ошо экинчи этажда 4 соток жеринин экинчи этажы сиздики болсо экинчи кабаты, анда үстүндөгү кабатка акылуу болуу акысы бар. Бул акы дагы албетте кыймылсыз болуп эсептелет. Буга дагы мисал айтабыз иншалла. Кийинки пункт аль-хукук, укуктар аллати биха якуну тасарруфу вал интифаъу.
затты пайдалануу жана затты колдонуу жагынан укуктар билаян аля саласати анваин 3 түргө бөлүнөт. Затты пайдалануу жана колдонуу тарабынан укуктар 3кө бөлүнөт. Биринчиси ал-аввалу хакку милки ракабатил айн ва манфаатиха. Биринчи заттын өзүн жана пайдасына ээ чыгуу акысы. Заттын өзүнө жана пайдасына ээ чыгуу акысы. Бул мүлктү албетте биз милку тәм деп коебуз, толук мүлк деп коебуз. Бул жерде эч кимдин жанагы уруксатына же эч кимдин көз карашына карабастан туруп, эгер сиз бир затка толук ээ чыксаңыз, анын заттын өзү, анын пайдасы дагы сиздики болсо, анда каалаган нерсени кыласыз. Аны мисалы сатсаңыз болот, колдонсоңуз болот, бирөөгө берсеңиз болот, акы менен берсеңиз болот, бекер берсеңиз болот, убактылуу жөн эле коюп турсаңыз болот, мисалы күрөө катары. Булардын баарын биз ал-милку тәм деп коебуз, толук ээ чыгуу. Биринчи укук демек затка, заттын өзүнө жана анын пайдасына толук ээ чыгуу түрү экен. Укуктардын биринчи укугу. Вассани, экинчиси хакку милкил интифаи бил айни дунар ракаба. Экинчиси затты пайдалануу укугу, бирок затка ээ чыгуу укугу эмес. Бул мүлктүн түрү милкиятун нақиса деп коебуз, кемтик ээ чыгуу, толук эмес ээ чыгуу же убактылуу ээ чыгуу. Бул албетте жанагы айткандай бир затты мисалы бирөөгө берсеңиз же акы менен бересиз, ордуна бир нерсе алып, аны биз айват деп коебуз, айваз. Ивазы болот, мисалы сиз батириңизди бир айга бирөөгө ижарага берип жатасыз. Ошол бир ай ал пайдалангандыгы үчүн сизге акы төлөп жатат. Демек, мындай нерсе пайданы тапшырганда сөзсүз бул жерде убакыт каралыш керек болот. Ошол убакытка жараша жанагы алынган акы дагы эсептелет. Демек, заттын өзү сиздики эмес, бирок пайдасы сиздики болсо, буну экинчи түр дейбиз дагы. Анан бул түр кемтик ээ чыгууга кирет. Акылуу болсо ижара болот, акысыз болсо жөн эле бекер берип туруу болот мисалы. Үчүнчү түрү ал-салису хакку шерб вал масил вал мурури ва таалли. Суу акысы, басуу, арык агызуу, басуу, анан өйдө болуу акылары. Булардын баары дагы акынын үчүнчү түрүнө кирет. Бул жерде дагы бир маселелер калып кетти. Мисалы, экинчи түрүндө мураска өтпөй турган болсо, мисалы бирөө бир батирде жашап атса ижарага алып, ал батирге ээ чыкпайт, бирок пайдаланууга ээ болот да акы бергендиги үчүн. Анан кокустан батир берген адам дүйнөдөн кайтса же ошол батирге алган адам дүйнөдөн кайтса, анда ортодогу келишим бузулат дагы. Батирде турган адамдардын мураскорлору ошол батирде жашап калууга укугу жок болот. Ошол укук, башкача айтканда, укугу дегенде ошол укук мурас катары өтпөйт деген сөз болот. Бул бир аз мурас маселесинде же акы, башка бирөөнүн акысы, башка бирөөнүн акысына өтөө маселелери бар. Ошол сыяктуу ал эми могул сугаруу, сугаталуу же арык агызуу, анан жолдон өтүү, өйдө болуу акылары бул мураска өтөт. Мисалы, бир жол болсо, жолдун аркы четинде бир адам жашаса, ал бул дүйнөдөн өткөндөн кийин ошол жашаган үй анын мураскорлоруна калса, ошол үйгө жетүүчү жолдон басып өтүү акысы аларга дагы өтөт деген сөз болуп жатат. Айтор шариятыбыз бир нерсеге ээ чыгуу, бир нерсени пайдалануу жана аны колдонуу, сарптоо жагынан акыларды үчкө бөлдү. Биринчиси толук акы болду, ал-милкул тәм. Бул кайсы десе, заты дагы өзүнүкү, пайдасы дагы өзүнүкү. Экинчиси бул милкул интифаа болду. Пайдалануу акысы бар, бирок затка ээ чыга албайт.
Бул ижара маселеси болду мисалы. Үчүнчүсү басып өтүү, арыктан суу тартуу жана өйдө болуу акылары. Бул акылар албетте шариатта үчүнчү бөлүнгө бөлүнгөн дагы булардын өзгөчө бир укуктары бар. Ал-а'янул мамлукатур ракаба вал манфаа. Ал-а'янул мамлукатур ракабати ал манфаати хия ма кана ли муллакиха хакку тасарруфи фиха айнан ва манфаатан. Ушул жогорудагы аныктамаларды дагы тереңирээк аныктамадагы козголгон маселелерге киребиз дагы. Эми заттар эгер бирөөнүн мүлкүндө болсо, ээси болсо, жана ал ээликтин заттын өзүн жана пайдасын дагы ээ чыкса, анда вахия макен или мулакиха, анда ошол ээлерге дейт, ээлерде аны каалагандай сарптоо жана каалагандай пайдалануу укугуна ээ болду. Жөнөкөй сөз менен айтканда бир буюмуңуз бар, сиз сатып алдыңыз, толук ээ чыктыңыз. Сатып алганда албетте бул жерде түбөлүктүү эме болуш керек. Түбөлүккө сизге болуш керек, убакыт шартталбаш керек. Ошол учурда сиз ээ чыкканда каалаган нерсеңиз кыласыз, кааласаңыз сатасыз, кааласаңыз колдоносуз деген мааниде болуп жатат. Ва минхал арадил ушрия, демек пайдасы дагы өзү дагы ээлик кылынган заттарга үшүр жерлери кирет. Үшүр жерлери дегенде негизи үшүр деп эмнени айтабыз? Үшүр араб тилиндеги ушур деген сөздөн келип чыккан. Ушур деген 1/10 деген сөз. Ошондо мусулман баласы жерден кандайдыр бир киреше алса, ошол кирешесинин 1/10 зекетке берүү, жакырларга, муктаждарга берүү дин жагынан милдет болуп эсептелет, парз болот. Ошондой жерлерди биз үшүр жерлер дейбиз. Эми үшүр жерлерин негизи 5 категориясы бар. Ислам фыгында эң биринчиси албетте бул башынан мусулман болгон арабтардын жери, биринчи арабтардын жери болду. Экинчиси өз ыктыяры менен исламды кабыл алган элдердин жерлери үшүр болуп эсептелет. Кээ бир алымдар ушул биздин Орто Азиянын мусулмандарын дагы өз ыктыяры менен исламды кабыл алган дейт дагы. Булардын азыр биздин жерлерибиз ошондуктан үшүр жерлери болуп эсептелет. Экинчиси олжоочулардын арасында таратылган жерлер. Мисалы мусулмандар душмандарын жеңгенде, душмандарын жерлерине ээ чыгышканда, алардын жерлерин мусулман ошол согушка катышкан мусулмандарга олжо катары бөлүп берген жерлер дагы үшүр жерлери болуп эсептелет. Ошол жерлерден үшүр чыгарылат. Бул үчүнчүсү болду. Төртүнчүсү, эгер мусулмандын үйү болсо, кийин ошол үйүн ал бакча кылып жиберсе, бүт эле бак кылып, огород кылып жиберди, ал жеринен дагы үшүр берилет экен. Бул төртүнчүсү болду. Бешинчиси аль-ардул мейта, өлгөн жер деп коет. Эми бул жерде кыргызчага которгондо орой болуп калат экен. Негизи адам иштетпеген жөн жаткан жерди өлүк жер деп эсептейт дагы шарият. Анан ошол жерге ким барып, ким ошол жерди тирилтсе, кайра ал жака эгин эгип, бак тигип, анан ошол жерде жашаса, ошол жашаган жери мыйзамга жараша мисалы ошол адамдык болуп эсептелет дагы. Эгер бул жерде жерлердин түрлөрү бар, албетте амирия, дагы башка жерлер бар. Эгер ошого өкмөт уруксат берсе, мисалы бүгүнкү күнгө мисал алсак, бир талаа бар, ал талаага эч ким барбайт деле. Анан сиз барып ошол жерди көктөтүп, ошол жерден эгин алсаңыз, бак тиксеңиз, анда багыңыздан түшкөн мөмөдөн дагы, тиккен, өстүргөн жемишиңизден дагы үшүр беришиңиз керек болуп калат, зекет болуп калат. Демек, үшүрдүн жерлери бешөө экен. Биринчиси ошол арабтардын жерлери, экинчиси өз ыктыяры менен исламды кабыл алгандардын жерлери, үчүнчүсү олжо катары мусулмандарга келген жерлер, төртүнчүсү эгер жашаган жерин бакча кылып жиберсе, бешинчиси бул иштелбеген жерди көгөртүп иштетсе, анда мындай жерлерден сөзсүз шариатта үшүр төлөнүш керек.
Үшүр дегени мисалы канча тонна алсаңыз дагы ошол жерден киреше. Мисалы буудай эктиңиз, буудай эктиңиз 1 тонна буудай алдыңыз. Ошонун 1/10 муктаждарга, атайын кедейлерге зекет катары берүү сиздин дин жагынан болгон сизге милдет болуп эсептелет. Демек, бирөөнүн ушундай үшүр жери бар экен. Бул жер дагы анын толук мүлкү болуп эсептелет. Фатубау кааласа бул жерди сатат, ва туджару же туажару ижарага берет пайдасын, ва туару же бекерге берет, колдонуп тур деп, ва тухабу же белекке берип коюш мүмкүн, ва туқафу же Алла үчүн вакыф кылып берет, жана ва турхану күрөөгө бериши мүмкүн, ва туурасу же бирөөдөн мурас катары алышы мүмкүн. Булардын баары мүлк болуп эсептелет дагы, мал мүлк болуп эсептелет дагы. Мындай мал мүлктөрдүн өзү дагы, пайдасы дагы ээсиники болот. Ээси каалагандай сарптап, каалаган жагына каалагандай пайдаланса болот. Валлаху а'лам бис-саваб.